%50'dey partiya atlanıp bardıq qalay xalqlar alap, şaylooga ündөө emes, partiyabızın tanıştırуу menен edarlap жүрөt. Ошондой партиялардын бири кымбат туугандар, азыр астыңызда турган Атажурт деп атына заты жарашкан, Атажуртта дайыма бийик сактап, Атажурттун туусун көтөрүп, қалай калкарылап келип отурган Атажурт партиясы бар. Ташип Камчыбек Кыдыршаевичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Сиздердин сыйлыгына кадырлуу мейман. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары. Өзүңүздөргө башында айтып кеткендей, биз бүгүн бардыгыбыз мыйзамдын чегинде жашап, тартиптин негизинде өмүр сүрүшүбүз керек. Эгерде бүгүн биз келип сиздин алдыңыздарга кайсы бир партияга, же менин партияма добуш бер деп айта турган болсок, бул мыйзамды бузуу болуп эсептелинет. Себеби ар бир партияны үгүттөө, аны пропагандалоо же ошол партияга добуш берүү процессине чуркоо мезгили мыйзамдын чегинде аныкталат. Ошол мыйзамдын чегинде ал нерсе айтылат. Ал мыйзам азырынча чыга элек. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө партияларды үгүттөө максатында эмес, партияларды жер-жерлерде тааныштыруу максатында сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Ошол акыйкаттыктын негизинде биз шайлоолордо утулуп кала турган болсок, уткан партияга баш ий беребиз. Уткан партияга баш ийебиз. Ошол чындыктын, акыйкаттыктын негизинде уткан партия мамлекетти башкарыш керек. Мамлекетти аларды башкарууга биз дагы жардам беребиз. Биз дагы ошол партиялар элибиздин 3 жыл болобу, 5 жыл болобу жашаган турмушунда кандай жакшы өзгөрүүлөрдү алып келди, силер менен кошо карайбыз дагы, ошону байкайбыз. Ал эми ушунда гана бизде тартип болот. Ошондо гана бизде мамлекетибизде бири-бирибизди сыйлоо болот. Бири-бирибизге болгон урмат сый болот. Саясий жагынан биз ошондо гана адептүү боло алабыз. Ал эми тартып алган бийлик, жулуп алган бийлик, кандуу алган бийлик эмнеге алып келгенин көрүп турасыздар. Бизге бир күндүк, кыска мөөнөттүк, 1 жылдык, 5 жылдык бийликтин кереги жок. Бизге эгерде бийлик ала турган болсок, элдин каалоосу менен мыйзамдын чегинде Кудай буйрса алабыз. Кудай буйрса, биз сөзсүз түрдө кайсы бир маалда бийликке жетишибизди билебиз. Ошондуктан биз бүгүн бийлик ала калайлы, эртең бирөөнү одора калайлы дагы бийлигин тартып алайлы деген эч кандай оюбузда жок. Жанага биз жол бербейбиз. Ошол эле мезгилде эгерде бизге берген добуштар, бизге берген каалоолор, тилектер алдана турган болсо, бурмалана турган болсо, бийлик тарабынанбы, же башка бир партиялар тарабынанбы бурмаланып, цифралар башкадан жазыла турган болсо, биз аларга кескин түрдө чара көрөбүз. Жолугушуубуз бир дежурный жолугушуу эмес. Мында бирөөнү каалаганды сүйлөтүп, каалабаганды сүйлөтмөй эмес. Же берген суроолорду дайындап бериш эмес. Каалаган суроолорду берсеңиздер болот. Ачуу чындыкты айтсаңыздар болот. Жана башканы айтсаңыздар болот. Мен колумдан келишинче сиздерге ачык айтып, ак сүйлөп бергенге аракет кыламын. Рахмат бардыңыздарга. Бардын атынан дебен, өзүм атыман, Семенин атынан. Анан экинчиде бир суроом бар эле. Бакиевтерден бирөө эле кол үстүңүзбү, же жокпу? Ушул эле суроо. Мен эч качан аларга колум байланган эмес. Бийликте иштеп турганда дагы мына 2 жыл 2 ай өзгөчө кырдаалдардын министри болуп турдум. Эч качан мен бир жерде чыга калып, Бакиевти же бийликти мактап, жактап жатып алган адам эмесмин. Өз ишимди кылып, ар бир кылган ишим мамлекеттеги ар бир жаранга пайдасы тийиш үчүн аракет жасаганмын. Эч качан мамлекет Бакиевтердин же болбосо мамлекет иштеген башка бир чиновниктердин кандайдыр бир финансылык же башка бир махинацияларына, схемаларына аралашкан эмесмин. Эгерде ошолорго аралашкан болсом, мына силердин алдыңарда бүгүн туруп монтип сүйлөй албайт элем. Шайлоого барышына шайлоодон өзүнө ошого кандидатурасын коюп,
Şol Atatürk Partiyasının atынан koyğondugun bul eң bir men tatыктуу деп эсептеймин. Бул өзү bir eң bir tatыктуу жигиттердин бири экен. Азыр сөзүнөн байкалды. Бул жалаң эле бул эмес. Мына бул кадыр как президенттин өзү боло турган жигит экен. Менин муну мактоо эмес, бул сөзүнөн байкалды. Мен бул ишин Атынан жана Каракөл шаарындагы жалпы кыз келиндердин жана энелердин атынан чоң салам айтам сиздерге. Алдыдагы ат чабышта озуп чыгышыңызды чын жүрөгүмөн каалаймын. Анан дагы жана бул жерде угуп отурабыз ар кандай суроолор берилди. Ошолорго мен айткым келет да, жана бөлтүрүк деп атабыз, таза адам барбы деп. Таза адам только өлгөндө көрдө болсо керек. Бөлтүрүк деп атагандар убагында алар да бирөөнүн бөлтүрүгү болуп жүрөт деп ойлойбуз да биз могу карапайым эле адамдар. Анан мен өзүмүн жеке сизге суроом, азыркы кичинекей Кыргызстаныбызда 150дей партия болуп атат дейт. Ушул партиялар сиздердин партияны, сиздерди кандуу жигиттер дейт. Ушул суроого кандай кылып бизге түшүндүрүп бере аласыз? Meni kim aytdı kanduu jigit dep? Mana aytingchi. Kim aytdı? Men Başka partiyalar aytdı. Qaysi partiya aytdı? Oşolor Kudayдын алдында жооп берсин. Күнөөсүн өзүнүн мойну менен тарта берсин. Ошол күнөөлөрүн айткан сөздөр үчүн Алла Таала аларды эч качан жакшылык алып барбайт. Мен бул жерде бир дагы адамды жамандагым келбейт. Бир дагы адамдын ар намысына тийгим келбейт. Бардыгы жакшынакай, билимдүү адамдар болуш керек. Ал эми моонтип жок жерден сөздөрдү чыгарып, жок жерден бирөөгө жала жабам деген адамдар баягы айткандай коркок адамдар. Бир дагы адам менин көзүмө келип мынтип айта албайт. Кана менин көзүмө келип бирөөсү айтып көрсүнчү. Кайсыл партиянын жетекчиси болбосун, кайсыл эр жүрөгүм жолборс таштай деп айткан адам мага келип көзүмө ушул сөздү айтсынчы. Айта албайт. Себеби андай эч кандай себеп жок. Себеп жок. Туура мен кече Кыргызстанымды коргоп чыктым. Ар намысымды коргоп чыктым. Кыргыздын калпагын, кыргыздын кызынын, энесинин намысын коргоп чыктым. Жана мындан ары дагы коргой беремин. Коркоктор жата берсин ийинде. Коркоктордун бардыгы ошентип сөздөрдү чыгарып, ошентип жаман сөздөрдү чыгарып, ийининен чыкпай, аялынын жанынан чыкпай, олтуруп алып бар нерселерди токуп олтура беришет. Ошондуктан биз эркекпиз, эркектик намысыбызды аткарышыбыз керек. Чоң рахмат түшүнүктүү болду. Шаарында жашаган жалпы энелердин атынан таазим кылам. Себеби сиз жасаган эрдикти кыргыздын балдары жасаганына биз аябай ушул убакта сиздердей биздин эр жигиттерибиз бар экенине сыймыктанабыз. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жеңиши азыркы боло жаткан шайлоодо сизге жалаң жеңиш каалайм. Кудай Таалам сизге ден соолук берсин, өмүр берсин, шам шкалатам колдосун. Дайым жигит бири Шаймерден колдосун. Бар болуңуз. Рахмат бардыңыздарга. Баштардан ырдың абалың, кара көлдүк туугандар амандашып той алалы. Камчыбек бала келет деп калкыма таркаган экен кабара. Байкап турсам бул жерде чогулуп келип олтурат улуу кичүү жашкара. Ата журтту колдойм деп ак жүрөктөн келгендер, араңарда бар болсоң туугандар алакан колду шабалы.